Жөн эле анан кийин сотту ушул жерде отурган элдин көзүн будамойлоо максатында кагаз жазып көтөрүп келсе, сот биз ала беребизби да тиркей беребизби? Болбойт. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Мен инструкцияны талап кылам. Бул жерде жоксаңыз, булар гана барып атат, булар жакшы барып атат. Архитектура баш керек эле. Ошону да процедураны оформить этип койсо, биз макул болот элек, урматтуу төрага. Дагы жакшы булар келип атат. Эми мен айттым азыр архитектуранын начальнигинин өзүнүн эле неме кылабыз, жанагы дагы бир күн дайындап турган болсок. Урматтуу төрага болчу. Сиздин ГПК боюнча полномочияңыз бар. Бир жолу келбейт, эки жолу келбейт, үчүнчүсүндө штраф салган укугуңуз бар. Ал жерде прекрасно жазылып турат. Штраф салат деп. Бир нече жолу чакырдык. Госервистерден булар менен эрке балдарбы, мен Таластан келип атам. Жашым 75-те. Ушул жерде каршы туруп, сиздин сөзүңүз тукпаса, мамлекеттин өкүлүнүн, ушул сот органынын сөзүн укпаса, кимдер булар? Анан кийин сизди көзүңүздү будамайлап, телеграм мунун инструкциясы бар да. Документтерди кантип жүргүзүү жөнүндө, телефонограмманы кантип бериш керек? Ким берди? Саат канчада берди? Ким кабыл алды? Дүйшүналиев кабыл алды, саат баланчада деп. Анан бирдикени жазып коюп, мына деп туруп эле сизди, бизди будамайлап, мыйзамды төбөлөп тепсей береби? Жарабайт. Тиркелбесин бул. Жетек анан ар бир сот отурумуна өкүлдөрүн өзгөртүп атат да. Төрагасы же орынбасары келсин. Сизге материалдарды бердик. Именно ушул органдын берген жооптору боюнча. Ошолор келсин, айтсын, мына кол меники, ооба мунугу азбек мынча өтүп кеткендиги боюнча мен жазганмын деп. Анан мынтип отуруп берсек, быйыл да бүтпөйт. Мынакей Ильин районунун соттун судьясы Маматаева Нуржамал Исмаилованын иштеген иштери 2024-жылы 24-октябрда аныктама берилген. Ошол аныктамасынын негизинде 2024-жылы 18-ноябрда атка деп монтип жалган, эчтекеси жок кагазды берип, фальшивый документтерди көрсөтүшүп атат. 8 жылдан бери ишим бүтпөй, мына судьяга бүгүн Маматаева судья ишимди алганына 1 жылдан ашып кетти. Өзүнүн ишине негидир кайдыгер калат, же өзүнүн ишин жакшы билбейби? Мына дагы деле бүгүн кадастрды чыгара албай жатат, госреестрди чыгара албай жатат, УКСны чыгара албай, ушулар менен эле бирге өз ишин салкын карап, багыла карапайым элди кыйнап өз ишин чала билет экен. Мына бүгүн да сотко келдим, эчтеке ишти чече алган жок. Сиздерде бул жерде аныктатсаңар, увеличение болду деп эле кетип калсаңар да, беш чара жүргүзүңөрбү? Кандайдыр? Аныктагандан кийин сиздер иш чара жүргүзүшүңөр керекпи? Эмелер догер уже сотко берди да. Азыр ошондуктан сиздер эч нерсе кыла албайсыңар. Жок, биз сотко бергенге окуубуз бар. Бирок азыр могу эмесин соттун чечимин күтөбүз бу. Биз дагы мы здесь привлечены и договорды биз колдоп атабыз да. Суроолор барбы? Бар. Урматтуу өкүл. 18-ноябрь 24-жылы мына сотко берген документтерди боюнча суроо берейин. Ушул жерде телефонограмма менен жөнөттүк депсиңер. Жооп келдиби? Кимдерден жооп келди? Булар бизге эмеден электрондук байланыш менен келет да, сразу эле өздөрүнө принимать этишет. Жөн эле бул отписка го дейм, ал катты муну катталыш керек эле, кайсы күнү катталды? Каттоо журналыңар бар да. Электрондук аркылуу жөнөтүлөт. Электронный печать бар болуш керек эле да бул жерде. Жөн эле отписка го дейм, бул жөн эле черновик кагаз, урматтуу төрага. Бул телефонограмма деген бул телефон аркылуу гана билдирүү деген. Телефондо. Ошондо телефондо сүйлөштүк деген гана бул эме. Урматтуу. Маалымат. Урматтуу төрагалык кылчу. Бизде Кыргыз Республикасында документтерди жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө өкмөттүн токтому бар, анан жообу бар. Соттордуку дагы, башка органдардыкы да. Телеграмма жиберсе, мен Дүйшүналиев жибердим, бүгүн
Saat balançada. Бүгін қаншасы? 20. Saat 29-unda. Тегіл жақтан қабыл алдым дейді. Инструкцияны көтерелем да. Қабыл алды деп түзбедік мына таблицада тұрады. Қайерде тұрады? Кім қабыл алып тұр? Кім? Ленин администрациясы, Бишкек башқы архитектура, мэрия. Урматтуу. Bizde praktikada ошондой байке. Biz жөнөтөбүз. Bizde практикада башкача. Bizde практикада. Мен сендер қабыл алды деген жерге кім алды, қабыл алды, ошоның фамилиясын жазып қойышыңар керек деле. Сағат қаншада? Телефон номері. Телефон номері иштеген жери. Ошол графаларын толтурбай алды деп. Урматтуу төраға. Төраға кылуучу. Өткөндө сиз замечание кылдыңыз эле. Хорошо, сиздер тараптан эмне жумуш жүргүзүлдү деген. Булардын колунда 2011-жылдан бери Кыдыралиевага берген жооптор бар. Мынча метр өтүп кеттир, тиги Анарбай уулу. Мынча метр өтүп кеттир. Калган экөөнүкү. Бүт документтери бар. 11-жылдан бүгүнкү күнгө чейин. Акыркысын 25-жылы берген ушулар. Өтүп кетиптир деп. Таза болбосо ошо документтерди тиркеп бербейби? Жөн эле анан кийин сотту ушул жерде отурган элдин көзүн будамойлоо максатында кагаз жазып көтөрүп келсе, сот биз ала беребизби да тиркей беребизби? Болбойт. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Мен инструкцияны талап кылам. Бул жерде жоксаңыз, булар гана барып атат, булар жакшы барып атат. Архитектура баш керек эле. Ошону да процедурна оформить этип койсо, биз макул болот элек, урматтуу төрага. Дагы жакшы бар келип атат. Эми мен айттым азыр архитектуранын начальниктин өзүнүн эле эме бар калабыз, жанагы дагы бир күн дайындап аткан болсок. Урматтуу төрага кабылчу, сиздин ГПК боюнча полномочияңыз бар. Бир жолу келбейт, эки жолу келбейт, үчүнчүсүндө штраф салган укугуңуз бар. Ал жерде прекрасно жазылып турат. Штраф салат деп. Бир нече жолу чакырдык. Госервистерден булардын эрке балдарбы, мен Таластан келип атам. Жашым 75-те. Ушул жерде каршы туруп, сиздин сөзүңүз тукпаса, мамлекеттин өкүлүнүн, ушул сот органынын сөзүн укпаса, кимдер булар? Анан кийин сизди көзүбүздү буламайлап, мунун инструкциясы бар да. Документтерди кантип жүргүзүү жөнүндө, телефонограмманы кантип бериш керек? Ким берди? Саат канчада берди? Ким кабыл алды? Дүйшүналиев кабыл алды, саат баланчада деп. Анан бирдикени жазып коюп, мына деп туруп эле сизди, бизди будамайлап, мыйзамды төбөлөп тепсей береби? Жарабайт. Тиркелбесин бул. Жетек анан ар бир сот отурумуна өкүлдөрүн өзгөртүп атат да. Төрагасы же орынбасары келсин. Сизге материалдарды бердик. Именно ушул органдын берген жооптору боюнча. Ошолор келсин, айтсын, мына кол меники, мынагы азбек мынча өтүп кеткендиги боюнча мен жазганмын деп. Анан мынтип отуруп берсек, быйыл да бүтпөйт. Конкретно алда берилген документтердин негизинде, мыйзамдын негизинде сүйлөйлүк. Сиз муну отуруп туруңуз. Бул жерде жазып атпайсызбы? 158 квадрат чарчы метри өтүп кеткен. Ошол эмне негизде отурсуз? Кайсы? Ушул суроо биринчи сот отурумунан бери келе атат. Ушул немени жокко чыгарбаш үчүн биздин өзүнүн документибизди сотко далилдеп бериш үчүн мен сизге пачка документ бердим. Именно ар бир органдын берген заключениясы 11-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин колуңузда турат. Таанысаңыз болот. Жок, алган жокпуз. Сиз жана алып калгандардын арасында бар да. Алган жокмун, мен аны бердим, кайра копиясын чыгарып берилди. Мына ушул документтерде ар бирөөнүндө турат. Госервистерден турат. Мисалы, алыс барбайлы, бул кылсын мен сатып алган күндөн баштап билем деп атпайбы? Колунда госакты турат. Шааркуруу кордунусу турат. Ошол госактыда өзү көрсөтсүн, азыр мына госактысын алып чыкса. Жердин аянты үй курууга корол жай салганга жердин аянты көрсөтүлүп турат. Ал эми техникалык паспортунда 108 квадрат метр жерге ашып кеткендиги жөнүндө прекрасно жазылып турат. Бул билбейм дейт. Кантип билбейт? Эми аны аныктайт да. Аны аныктай элек. Жөн госактыда турат. Баягы выездной болуп туруп,
комиссия. Урматтуу төраға, Ошондо ана біз документті сүйлөйлү, документті негиздейли. Ошо документти дал келеби? Ошол билиш керек да. Мына дал келсе, биринчи госактын анализдеп алалы, ушу 4-өнүкүн. 4-өнүкүн госактысын анализдесе келе техникалык паспортунда мамлекеттик кызматкерлер кол коюп комиссия менен берген техникалык паспортто мына Шариповдун жерин сатып алган госактын эле азыр көтөрсөк, артында техникалык паспорт турат. Мен ошодон бери жооп берем деп атпайбы? Техникалык паспортто канча квадрат метр жер ашык ээлеп алгандыгы жөнүндө маалымат турат. Дагы каяка барышыбыз керек. Депутаттар жазып. Ошол ашып кеткендиги боюнча айтып атпайсызбы? Акты түзүш керек, могу комиссия бар, түзүш керек болчу. Урматтуу төрага, ошолор кайтып биз жандандырдык, бул түзүлбөй калгандыгына байланыштуу деп атам. муногу Дайоносту мага берген. Сен барып ишен, Каралиянын ишен. Бул мамлекеттин актысы. Буга сиз да ишенесиз, мен да ишенем, президент да бардык ишенет. Урматтуу төрага кылышы. Мамлекеттин документтерине басым жасайлы. Госактысын көрсөтсүн, госактыда жазылып турат. 108 квадрат метр жерди ашыкча ээлеп алган дейт. Дагы эмне керек? Мынакей, мынау телефонограмманын жасалмалыгы, ана булардын берген документтердин жасалмалуулугу жөнүндө. 18 ноябрда берип атат. Сиз экспертиза дайындагандан кийин чакырдык дейт. Телефонограмма бердик дейт. Бардык тараптарга дейт. Бизге эч нерсе келген жок, бирок катыштыруусун сураганбыз. Анан мунугу мекемелерден алгандыгы тууралуу, ким алгандыгы жөнүндө бекитилген жок документ. Жөн эле жазып койгон, формально жазып койгон 3 киши кол коюптур. Өздөрүнүн кызматкерлери. Анан 4-февралда 25-жылы точно ушундай эле көчүрүп туруп эле катышууга милдеттүү дейт. Эгер милдеттүү болсо, сиздин наамыңызга бир жолу бир өтүнүш менен кайрылдыбы ушулар 8 айдын ичинде? Келбей жатат. Ага караганда биз 2 жолу келип кеттик, суранып. Не болду экспертиза? Не болду деп. Ушулар бир жолу өтүнүш менен сизге кайрылдыбы? Суроо. Муну жок бул немеге. Өкүлгө. Кайрылдыңарбы сотко? Келбей жатат. Сиз дайындаган экспертиза боюнча ондай мамлекеттик кызматкерлер катышмай экен. Ушулар келбей жатат деп катышасыңарбы төрайымга? Шакырдык, бирок алар келишкен жок деп акт түзүп атабыз. Сот өзү чечет да кандай чечим. Жок, бул жерге ким алды телефонограмманы? Жазылып турбайбы? Ленин администрациялык райондук соту, Бишкек, мэриясынын муниципалдык администрациясы, Бишкек башкы архитектура, Бишкек шаар мэриясынын номер 3-чү муниципалдык аймактык башкармалыгы, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу. Ушунун эрежесин барганда суранам, окуп коюңузчу. Кат жүргүзүү эрежесин ким алса, ошол кол коет. А мэрияда 200 киши иштейт, билесиңерби? Эме бул боюнча жок ишке түркөбү. Каршыбыз мунун кереги жок. Бул азыр сиз берген боюнча сүйлөп атам. Каршылык жок. Мен каршылыгым бар. Бул жерде жазылган 2021-жылы 2-июнда чечимдин негизинде чыгып кеткен деп жазылып атат. Мен 2022-ге чейин кабыл албайм. Мен 2022 декабрь айынан баштап, эгер ошол өзү мына жерде жазылыптыр, Шарипов, эгер ошону Шариповдун эсе фамилия келсе, ошону ага ошону тоштун. Мен ага жооп берем, но каршымын мен. Сиз эмне дейсиз? Каршы эмесмин, анткени босак, үйдү сатып алдыңызбы? Сатып Эси алдыңызбы? жок, кандай? Эси жок. Жок, сиз сатып алдыңызбы? Ошол сатып атканда сиз документтерин карап алдыңызбы? Карап алгам. Андыктан сиз жооп бересиз. Биз каршы эмеспиз тиркегенге. Мен жооп берсем болобу? Жок. Сиз эмне дейсиз өтүнүшкө? Тиркөө үчүн. Жок. Каршы эмессизби? Жок, каршы эмесмин. Отуруңуз. Сиздер колдойсуңарбы? Ишке тиркөө үчүн документтерди. Ооба, ишке тиркөө боюнча мен колдойм. Баягы кыргызда бир сөз бар дейчи. Сиз түрдүңүз. Ээси келсе бересин берди. Ээси Шарипова чейин болуп атпайбы?